Рахаттануу жана бакыт. Биздин кийинки тема рахаттануу жана бакыт. Көпчүлүк адамдар байлыкты бакыт жана рахаттануу деп кабыл алышат. Кээ бир адамдар байлык болсо бакыт дагы болот деп ойлошот. Андай болбойт. Кудай дүйнөнү мындай принцип менен жараткан. Бир жерде суу көп болсо, бир жерде суу жетишпейт. А чөлдө суу дээрлик жок. Казакстанда жер көп, суу жок. Тажикстанда болсо суу көп, жер аз. Жупуну болгонду үйрөн. Жашап атканыңан дагы бактылуулукту сез. Азыр кайда болсоң да рахаттанууну сез. Ошого гана фокус кыл. Көбүнчө адамдар ойлошот. Рахаттануу бул үй, кымбат машина жана башка. Ошого фокус кылып алышкан. Азыркы абалыңан дагы, азыр кимсиң, эмнең бар? Ошолордон рахаттанууну тап. Ишенип кой, ошолордон толтура рахаттанууну сезсе болот. А эң башкысы жаныңдагы адамдан бакытты тап. Башка жактан көбүрөөк бакыт табам деп ойлобо. Сенин жаныңдагы адамдан караганда башка адамдар жакшы деп ойлобо. Жер жүзүндө андай адам жок. Сүйүү деле кайгыны, түшүнбөстүктү, урушууларды алып келип атпайбы? Эмне үчүн мындай болот деп Мехрон өзү менен өзү сүйлөшүп аткансып кайгылуу менен сурады. Устат анын абалын байкап, жылмайып, анын көңүлүн көтөрүш үчүн түшүндүрүп баштады. Дүйнө өтө кызыктуу түзүлгөн. Же биз менен жашаган адамды сүйөбүз, же биз менен жашаган адамды сүйүшүбүз керек. Жана түшүнүү керек, сүйгөн адам менен жашоо бул өтө чоң бакыт. Менин бир таанышым ажырашкандан кийин кайра үйлөндү. Экинчи үйлөнгөнү ийгиликтүү болду. Алардын азыр 3 баласы бар. Мен анын үй бүлөлүк жашоосу жөнүндө сурамжылап баштаганда, ал эгерде мен биринчи аялыма деле экинчи аялыма кылгандай көңүл коюп мамиле кылсам, камкор болсом, биринчи аялым деле бактылуу болмок экенин түшүндүм деп жооп берди. Ошондуктан башка жактан мындай жакшыраак аял бар деп ойлобо. Сага өзүнүн тагдырын арнаган аял баарынан жакшы. Дайыма эсте жана айтып жүр, эң сулуу жана эң акылдуу аял бул сенин аялың. Муну 20 жылдан кийин түшүнүүнүн кереги жок. Көбүнчө адамдар кандай абалда болсо да ыңгайлуулукту сезишпейт. Дайыма нааразы болуп жүрүшөт. А сен болсо жөн гана сенин жаныңдагы адамдан бактылуулукту изде. Конфуций айткан: өмүр бою караңгылыкка жинленгендин ордуна кичинекей свечаны жандырып алган жакшы. Наставник бир аз тыныгуу кылып, кезектеги притчаны айтып берди. Притча белек. Бир жаш аялда баары бар эле. Жакшы күйөөсү, идеалдуу балдары, көп акча төлөп берген жумушу, камкор туугандары. Бирок ал өзүнүн дүйнөсүнө көңүл буруп, камкордук кыла алчу эмес. Жумушу, үйү, иштери анын убактысын алып, ага дайыма бирдемке жетпей турчу. Эгер жумушуна көбүрөөк көңүл бурса, аял балдарына азыраак көңүл бурчу. Башка проблемалары көбөйүп кетсе, күйөөсүнө көңүл бурбай калчу. Ошентип, аял жакшы көргөн туугандарына көңүл бурганды дайыма кийинкиге калтыра берчү. Аялдын атасы абдан акылдуу, тажрыйбалуу болот. Бир күнү атасы ал аялга эң кымбат экзотикалык гүлдү белекке берет да: "Кызым, бул гүл сен элестете албаган нерселерди жасай алат. Болгону сен гүлгө анда-санда суу куюп турушуң керек, кээде сүйлөшүп турушуң керек. Ал анын ордуна сонун жыпар-жытын жана кооз гүлдөрүн берет" деп айтат. Аял аябай кубанып сүйүнөт. Бул чындыгында эле абдан жакшынакай кооз болчу. Буга окшогон гүлдү ал мурда эч убакта көргөн эмес. Убакыт өтө берди. Проблемалар бүткөн жок. Жумушу убактысынын баарын ээлеп, жашоосу ого бетер ордогонсуп, гүлдү караганга дагы убактысы жетпей жатты. Аял үйгө келгенде чарчаңкы көздөрү менен гүлдү карады. Гүл жакшынакай болуп, жыпар-жытын таратып турат. Анын гүлдөрүндө эч кандай кургап бараткан белгилер жок. Тескерисинче сергек, кооз болуп турган. Жана аял кайрадан бир канча күн гүлдү унутуп койду. Гүл кароосуз калды. Ошентип гүлү соолуп калат. Аял үйгө келип, гүлдү көрүп коркуп кетти. Гүл өлүп калган. Тамырлары кургаптыр, жалбырактары саргарып, гүлдөрү чүйүп калыптыр. Аял көпкө чейин ыйлап, анан атасына айтты. Атасы ошондо мындай жооп берет:
Мен ушундай болуп каларына корккон элем. Бирок башка гүл бере албайм. Анткени так ушундай гүл башка жок жаратылышта. Бул гүл сенин балдарың, күйөөң, үй бүлөң сыяктуу эле уникалдуу болчу. Булар Кудайдын берген белеги. Бирок өзүңдүн бактыңды сактаганды үйрөнүшүң керек. Аларга кам көрүп, көңүл буруп, анткени сезимдер дагы өлүп калат. Сен гүлдү дайыма жаркырап, жыпар-жытын жаркыратып жаныңда турганына көнгөнсүң, бирок аны сакташ керектигин унуткансың. Жакшы көргөн адамдарыңа кам көрүп сактаганды бил. Мехрондун көзүнөн жаш тегеренип кетти. Үй бүлөсүн, аялын, балдарын алып паркта жүргөнүн, күлкүлүү окуяларды айтышып, кабатырсыз күлүп аткандарын, балдарынын бактылуу, ыраазы болуп ары-бери чуркап, жыргап ойноп аткандарын эстеди. Жана аялы экөөнүн акыркы жолу урушканын дагы эстеди. Жаман эмоциянын таасири менен аялына кыйкырып, жаман сөз айтканын, аялына эчтеке айтпай башка комнатага чыгып кеткенин эстеди. Азыр ал өзүнүн кылган ишине уялып турду. Анда жаман настроениясын жакын адамдарына көргөзүп, жинин алардан чыгарганга эч кандай укугу жок эле да. Ал үй бүлөсүнүн ал үчүн абдан кымбат экенин ачык түшүнүп турду. Күнүмдүк тиричилик менен жүрүп, эң башкысын унутуптур. Үй бүлөсү жөнүндө эскерүүдөн жүрөгү кысылып чыкты. Азыр эле чуркап барып аларды көргүсү келди. Аялын, балдарын кучактагысы келди. Үй бүлөсү жөнүндө ойлонуп, Мехрон түнү менен уктай албай чыкты. Таң эрте туруп, короого чыкты. Бактан иштегенге инвентарларды даярдап аткан наставникке барып, толкундаган үн менен андан бир күнгө шаарга үй бүлөсүнө барып келүүсүн суранды. Наставник анын абалына түшүнүү менен карап, Мехрондун суроосуна таң калган деле жок. Жумшак жылмайып, балдарыңа бактан мөмөлөрдөн алып ал. Аялың үчүн дагы роза гүлдөрүнөн кесип алганды унутпа. Үйгө куру кол барганга болбойт, деди.